Бишкекте эл аралык түрк академиясынын илимий кеңешинин кезектеги 6-жыйыны өттү. 6 мамлекет ортосунда өткөн жыйынга эл аралык түрк академиясынын президенти Шайын Мустафаев баштаган Азербайджан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия, Венгрия мамлекеттеринин билим берүү министрликтеринин өкүлдөрү, ошондой эле боордош өлкөдөгү билим берүү жана илим үчүн жооптуу кызматкерлери, эксперттер келди. Алгач жыйында эл аралык түрк академиясынын президенти Шайын Мустафаев 2022-жылы аткарылган академиянын иштери тууралуу отчет берип, 2023-жылга каралган долбоордун планы менен тааныштырды. Илимий кеңешке төрагалык кылуу милдети Казакстандан Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Бүгүнкү күндө Түрк академиясы ошол түрк тилдүү өлкөлөрдүн илим билим багытындагы кызматташтыгын жаңыртуусу болуп калды. Биз көп иш чараларга катыштык. Дүйнөдө түрк тилдүү калктын саны 150 миллион дейбиз. Бөлөк өлкөдө жашаган биздин боордошторду эсептегенде биздин кучагыбыз андан да кенен, биздин элибиз андан да көп, биздин тарыхыбыз андан да бай.